Арбаңыздар, өлкөдө азык-түлүктүн баасы куйругун карматпаган короздой күндөн күнгө алдыга кетүүдө. Аргасын издегениби 15 мартта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри маалымат жыйын өткөргөн. Өлкөдө азык-түлүк азайып, баалардын жогорулап жатканынан улам президенттин тапшырмасы менен резервдеги кум шекери менен өсүмдүк майы республиканын соода түйүндөрүнө таркатыларын айткан. Президентибиздин тапшырманын негизинде Акылбек Сөнбекевичтин контролунун негизинде 1 миллион килограмм кум шекерди Кыргызстандын соода уюмдарына таркатып атабыз. 1 килограмм кум шекер 70 сомдон, өсүмдүк майынын 1 литри 130 сомдон жогору эмес сатыларын кошумчалаган болчу. Убада кандай аткарылды? Биз берилген убаданын Бишкек шаарында кандай аткарылып жатканын текшерип көрдүк. Айтылган сөз тез эле элге чагылгандай тарады. Убада берилгенден кийин кайсы дарек, тагыраагы кайсы дүкөндөрдө арзандатылган кум шекер менен өсүмдүк майы сатылары тууралуу маалымат да чыкты. Аталган даректерге дароо жетип барганыбызда чындап эле кум шекер баасы 70 сомдон, өсүмдүк майы 130 сомдон сатылып жатыптыр. Ал тургай кээ бир дүкөндөрдө кум шекердин баасы 67 сомдон дагы сатылууда. Кум шекер бир адамга 5 килограммдан ашык берилбей турганы белгилүү болду. Аталган даректер боюнча жолубузду дагы уладык. Жалык ичи районунда жайгашкан дүкөндө кум шекер да, өсүмдүк май да калбаптыр. Сатуучу кыздар өкмөт коюп берген баада сатылганын билдиришти. Бирок өлө ажиотаж болду, жерде очень друг толкали, там из-за чего получилось. Баасы ошол Баасы 70 сом, сахар 130 масло. Бирок жергиликтүү тургундар кээ бир адамдар жетпей калганын айтып, дагы ушундай баада сатылып турса жакшы болот эле дешти. Жетпей, көйлө алдык. Көбүнө жетпей калдыбы? Бир киши келип айтчайт, мен жаловаться буду документке, потому что Мало раздали депчи. Очень көчү керек, биякта деген. Очень мало. Биздин каналды көргөндөр арасында Темиров Лайфтын журналисттерди кемчиликти гана айтып турушат деп сындагандар бар. Ооба, биз берилген убаданын аткарылбай калышына, коррупциялык схемалардын түзүлүшүнө сын айтабыз. Кылдан кыйкым издеп, жөн жаткан коомчулукту биз деле дүрбөткүбүз келбейт. Тескерисинче, элдин нааразычылыгын алдын алуу үчүн мыйзамсыздыкка караманча каршыбыз. Биздин сынга кабылбаш үчүн калың журттун жүгүн мойнуна алып, элге кызмат кылам деп үлкөн кызматты ээлеп тургандар мыйзамдын рамкасынан чыкпай өлкө үчүн ак кызмат өтөсө дейбиз. Себеби биз деле карапайым калктын арасынан чыккан кара таманбыз. Айтылган сөз атылган ок. Айтылдыбы? Демек ал артка кайтпайт. Элге берилген убада аткарылышы керек. Андыктан ар бир атка минердин айтканын сиз менен бирге көзөмөлдөп турганыбыз оң. Сиздер менен Темиров Лайф каналы болду. Каналга катталып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.